Ассаламу алейкум, урматтуу сүйүктүү айымдар. Биздин курсубузга кош келдиңиздер. Азыркы тапта 200дөн ашуун студенттер бар. Баарыңыздарга ийгилик каалай кетем. Жана ушун менен биз биринчи сабакты баштайбыз. Бисмилля. Эң биринчи эле биз диалогдон баштайбыз. Ар бир тилди үйрөнүүдө диалог, сүйлөшүү аябагандай маанилүү. Ошон үчүн күн сайын сиздер диалог кыласыздар. Ар бир группада ар бир адамдын шериктери бар. Ошол шериктериңиздер менен күн сайын диалог кыласыздар. Эми диалогду окуп которуп берейин. Мерхаба, селам. Бул экөө тең салам, салам деген мааниде. Насылсınız? Кандайсыз дейт. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Жакшымын, рахмат. Siz kandaysız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Men dagы жакшымын. Рахмат дейт. Benim adım Akmaral. Senin adın ne? Менин атым Акмарал, сенин атың ким дейт. Бул жакта белгилей кете турчу нерсе, ар ким өзүнүн атын аташ керек болот. Ким атыңыздар ким болсо ошол атыңыздарды коесуздар. Анан сенин атың ким деп айтабыз, биз. Түрктөрдө маани бериңиздер, сенин атың ким дебейт, не дейт. Сенин адың не деп сурайбыз. Benim adım Bilge. Bilge дагы бир ат. Бул атты дагы шериңиздер менен шериңиздердин аты ким болсо ошол атты коесуздар. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanışkanыбызга кубанычтамын. Ben de memnun oldum. Мен дагы кубанычтамын. Kaç yaşındasın? Канча жаштасың? Ben 36 yaşındayım. Ya sen? Men 36 жаштамын. Sençi? Ben 25 yaşındayım. Men 25 жаштамын дейт. Биринчи күн кыла турган тапшырмаңыздар алфавит болот, андан кийин тамгалар болот, үндүү жана үнсүз тамгалар. Анда эмесе алфавиттен баштайын. А, Б, Ч, Ч, Д, Э, Ф, Г, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Бул жакта байкадыңыздарбы? Жазылганы бул латын тилинде жазылган, англис тилиндеги жазылууга окшош. Ал эми окулушунда, мисалы караңыздар, бул жакта ы деген тамга бар, анан үй деген тамга бар, ө деген тамга бар. Булардын баары кыргыз тилиндеги тамгаларына окшош экен. Ошолорду эске алыңыздар. Дагы өзгөчөлөнгөн тамга бул жакта юмшак г. Юмшак г деген көпчүлүк студенттер адашып г деп окушат да. Г деген эч бир жерде чыкпаш керек. Бул тек гана созуучу тамга. Мисалы үндүүлөр кайсыл үндүү тура турган болсо ошол үндүүнү созуп берет. Бул жакта эки ж тамгасы бар. Мисалы ж, анан ж. Бул ж кыргыз тилиндеги ж. Аябагында окшош, бул болсо орус тилиндеги ж деп айтабыз го, жаны. Ошого жга окшош, мисалы жетон. Айырмачылыктары ушулар. Буюрса, бул алфавитти жаттап, анан кийин шериңиздерге тапшырып бересиздер. Андан кийин харфлер. Харфлер үндүү жана үнсүз деп бөлүнөт, тамгалар. Үндүү тамгалар 8. Үндүү тамгаларда өз ара экиге бөлүнөт. Калың жана ичке болуп. Калың үндүүлөргө А, И, О, Улар кирет. Ал эми ичке үндүүлөргө И, Ö, Үлөр кирет. Кыргыз тилинде дал ушундай болуп бөлүнөт. Эч кандай айырмачылыгы жок. Эгер кыргыз тилин жакшы биле турган болсоңуз, анда сизге бул аябагандай оңой болот. Эми үнсүздөрдү карайлы. 8 үндүү бар болсо, алардын калганын бардыгы үнсүз болот экен. Үнсүз тамгалар 21. Алар дагы өз ара экиге бөлүнөт. Каткалаң үнсүздөр жана жумшак үнсүздөр болот. Каткалаң үнсүздөргө Ф, С, Т, К, Ч, Ш, Х, П. Тамгаларды байкадыңыздарбы? Ар бир тамганын аркасында кошуп айтасыздар да. Ошондо туура болот. Ал эми каткалаң үнсүздөрдөн тышкаркылардын бардыгы
жумшак үнсүздөргө кирет. Бул каткалаң үнсүздөрдү жаттаңыздар, анткени грамматиканы биз өтүп атканда булар аябагандай маанилүү. Ошон үчүн жаттаганга аракет кылыңыздар ушул 8 тамганы. Муну бир сүйлөм кылып алсаңыздар болот. Фыстыкчы шахап деп жаттап алыңыздар. Андан кийин экинчи күнкү үй тапшырмаңыздар сайылар, сандары. Мен силерге азыр окулуштарын айтып берем. Окулуштары менен дептериңиздерге жазып, андан кийин аудио кылып жөнөтүп турасыздар. Бисмилла. Sıfır деген 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 200, 300, 400, 500, 1000, 1 milyon, 1 milyar. Мен окугандай кылып айтып, аудио кылып жөнөтөсүздөр достор. Анан бул жакта өзүңүздөр байкагандай эле кыргыз тилиндеги тамгалар сандарга аябагандай окшошот. Бирок окшош экен деп өтүп кетпеңиздер, обязательно жаттаңыздар, анткени бул жакта кээ бирки айырмачылыктар бар. Ушул айырмачылыктар менен кошо жатташыңыздар керек болот. Экинчи күнү экинчи тапшырмаңыздар hafta günleri, haftanын күндөрү. Бул нерсени дагы жаттайбыз. Pazartesi, понедельник, salı, вторник, çarşamba, среда, першембе, четверг, жума, пятница, жумартеси, суббота, пазар, воскресенье. Ошондо аудио кылып жөнөтүп койсоңуздар болот. Pazartesi, salı, çarşamba, першембе, жума, жумартеси, пазар деп. Без перевода можете сказать. Андан кийин айлар бул уже үчүнчү күнкү тапшырмаңыздар болот. Айларды да жаттайбыз. Тил үйрөнүүдө баардык көпчүлүк китептерде ушул нерселерди жаттоого бизди багыттайт да. Анткени бул нерселер азыркы өтүп аткан нерселерим эң маанилүү болгон, биз колдонулуучу, биз постоянно күнүмкү жашоодо колдонгон нерселер экен да. Бул система, бул китеп мен өзүм даярдадым. Бирок система Кыргыз Туркманас университетинин системасы менен кетип атам. Кайсыл программа болсо, ошол программа менен кетип атам буюрса. Ошон үчүн бул нерселердин баардыгы сизге в дальнейшем керек деп ишенем. Бул январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Эми түрчөсүн айтайлы. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Üçüncü günkü тапшырмаңыздарды азыртан жаттай берсеңиздер болот. Шахыс замирлери бул жакта ата точтары. Бул дагы үчүнчү күнкү экинчи тапшырмаңыздар. Биякта үйрөнөбүз. Ben, sen, o, biz, siz, onlar деген. Кыргыз тилинде дагы канча жак бар? 6 жактамалар. Мен, сен, ал, биз, сиз, алар. Бизде сиздер деп дагы айырмалап бөлүп коебуз. Биякта силер деген жок, силер. Алтоо, кыргыз тилинде дагы алтоо эч эле айырмасы жок. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Андан кийин 4-чү күнкү тапшырмаңыздар. Ишарет замирлери бул шилтеме ата точтор. Шилтеме ата точто биз көрсөтөбүз, кайсыл жакта эмне бар экенин. Мисалы, бу, шу, о. Бу деген бул деп которулат, шу деген ушул деп которулат, о деген ал деп которулат. Айырмасы эмне десеңиздер, айырмасы именно жакындык анан алыстыкта. Бу деген эгер жакын жерде турган болсо анда бул дейбиз, бул дейбиз. Бир аз алыстыкта болсо анда ушул деп айтабыз. Же болбосо аябагандай алыстык болсо тегил, же болбосо ал деп айтабыз. Түрк тилинде о деп айтасыздар. Эми дал эле ошондой, бирок көпчүлүк түрү. Бунлар, мисалы, астыңызда турса, бунлар калемлер. Шунлар калемлер, онлар калемлер деп көрсөтөсүздөр. Бул дагы ишарет замирлерине кирет. Бурасы, шурасы, орасы, böyle, şöyle, öteki, beriki. Бурасы, шурасы, орасы. Аябагандай окшош. Булардын баардыгы
жакынкы же болбосо алыскы аралыктар менен эле айырмачылык болот. Бурасы деген бул жакта дейт. Шурасы деген ушул жакта, орасы деген ошол жакта. Именно жакты көрсөтүп атат. Мисалы, бурасы окул, бул жак эмне дейт? Мектеп дейт. Шурасы хастане, эмне дейт? Ушул жак оорукана же болбосо орасы эв, ал жак үй дейт. Анан böyle şöyle, öteki beriki. Böyle şöyle деген ушундай, ошондой деп которулат. Көпчүлүк сөздөрдө биз дагы ушундай, ошондой деп колдонобуз го. Дал ошондой эле түрк тилинде böyle şöyle деп дагы колдонсоңуздар болот. Анан өтеки берики. Аркы жак, берки жак деп которобуз. Аркы жакта бул нерсе бар, берки жакта бул нерсе бар деп айтып аткан учурда колдонсоңуздар болот. Эми 5-күндүн тапшырмасы, 5-күндө селамлашманы үйрөнөбүз, саламдашуу. Günaydın. Günaydın деген кутман таң. Merhaba, selam. Ekoten, salam. İyi günler, kutman күн дейт. İyi akşamlar, kutman keç. İyi geceler, kutman tün. Hoşça kalın, жакшы калыңыз дейт. Görüşürüz, көрүшөбүз. Эми 5-күндүн экинчи тапшырмасы мевсимлер. Илкбахар яз, сонбахар кыш. Бул жакта мезгилдери, канча мезгил бар? 4 мезгил бар. Биринчиси жаз, жазды илкбахар дейбиз. Андан кийин жайды болсо яз деп айтышат. Адашып албаңыздар, көпчүлүгү бул жактан дагы адашат. Жаз деген яз экен деп, жок, жаз деген илкбахар, ал эми жайды болсо булар яз деп айтышат. Андан кийин сонбахар. Эки түрдө айтсаңыздар болот. Сонбахар же болбосо күз десеңиздер дагы болот. Анан кыш, кыш деген өзгөртүлбөптүр, кыш. 5-күндүн тапшырмасын өттүк достор. Сиздерге 1-күн эле жөнөтүп коем. Бир ыр, анан кийин бир мультик. Бир жумада бир жолу бир ырды, анан кийин бир мультикти жаттап көрүп анан айтып беребиз. Бул эмне үчүн керек? Анткени бир тил үйрөнүүдө кызыктырып, анан кийин үйрөнсөңүздөр дагы да бат үйрөнөт экенсиздер да. Ошон үчүн ар бир 6-күн сайын сиздерге бир ыр берип турам. Ошол ырды жаттап, ыр кандай обону менен айтылып аткан болсо, ошентип ырдап бересиздер группада. Эч кабатыр болбоңуздар, актай бир да эркектер жок. Эгер эркектер бар болгон болсо, биз аларды чыгарып беребиз. Ошон үчүн эч ойлонбостон группага ырдап, шаңдуу, буюрса түркчө үйрөнө бериңиздер. 7-күнкү үй тапшырмаңыздар болсо, бир мультик жөнөтөм түркчө. Ошонун канча пайызын түшүндүңүз, эмнени түшүндүңүз, ошол туурасында бир конспект жазасыз. Мисалы, бул жакта мындай окуя болуп атыптыр, ушул нерселерди түшүндүм деп. Анан конспектти жөнөтөсүз. Бир жумаганын видеосу ушуну менен соңуна эрди. Буюрса барыңыздарга ийгилик каалайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.